Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан Киров мектеп гимназиясында 4000дей окуучу билим алат. Бул мектеп имаратынын сыйымдуулугунан 3-4 эсе көп. Мындай шартта мектептеги муктаждыктардын дагы саны күн санап өсүп турат. Ага ата-энелер түзгөн камкорчулар кеңеши тарабынан колдоо көрсөтүлөт. Мектеп директору камкорчулар кеңеши ыктыярдуу түрдө каражат топтошоорун жана ага мектеп администрациясы аралашпайт деп билдирди. Ушу мен ойлоймун, азыр акыркы күндөрдө ушу мыйзамсыз деген сөз өттө коомчулукта кең тарап баратат. Мыйзамсыз болгон учурда кандай бирөөнү зордуктап, сен мага мынанча сом алып келип бересиң, анан мен ушуну иштетем деген нерселер болсо мыйзамсыз болсо керек деп ойлойм. Атак ыктыярдуу. Мен деле кошулам. Директор алып атат, башка алып атат деген сөздөр аябай акыркы мезгилдерде көбөйүп кетти да. Мен өзүмүн, личный өзүмүн тажрыйбама келип карасын, ушу мектепте фонддун кандай негизде иштелип атат, ким иштетип атат, кандай кылып атат, 50 тыйынына чейин керектүү жооптуу адамдар бар, ал эметип беришет. Анан мыйзамсыз акча чогултууга, штрафтарга мен деле колдойм. Анткени айрым учурларда ушу мектептин атын сатып дагы башка жака бурулуп кеткен дагы акча кызыкчылыктары болушу мүмкүн. Мектептерде мыйзамсыз акча топтолгону билинсе, директор, мугалим, ата-эне же кызмат адамдарына 20 000 сом айып пул салынат. Бул эреже Билим берүү министрлиги иштеп чыккан жаңы мыйзам долбоорунда каралууда. Эми ар кимдин шарттары башка, кээ бир ата-энелерде бар, кээ бирлерде жок, пенсия менен жашап аткандар бар. Ошон үчүн мен туура эмес деп ойлойм. Анан ушуну тез аранын ичинде жойсо жакшы болот. Аркыладан бар, барында бар, жогунда бар. Ошол нерсе каралабы азыр мектепте чогултуп атканда? Ооба, каралып атат. Чогултпай атат мектепте. Китептер бекер болуп калды. Тетрадтарды өзүбүз илгертеле сатып беребиз. Мугалимдердин деле мээнети бар да. Бардык кагаздарды азыр сатып алып атышса. 2014 камкорчулар кеңеши тууралуу токтом чыккан. Ошондон бери мектептерде акча чогултуу ата-энелердин колу менен ишке аша баштаган. Жана мугалимдерге аралашууга тыюу салган эскертүүлөр айтылып келет. Деген менен жаңы мыйзамда дал ушул камкорчулар кеңешинин иши алынып салынган эмес. Мындан улам акча чогултуулар мурдагыдай эле улана бериши мүмкүн. Бардык өлкөлөрдө кайсы тармак болбосун ишти жакшыртуу үчүн улам мажбур болгон мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу, аны ишке ашыруу каралат. Анын ичинде биздин өлкөбүздө дагы билим берүү системасындагы айрым бир көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн иштелип чыккан мыйзам долбоору бул туура. Болгону анын кандай иштеп кетиши бул экинчи маселе. Анткени бизде билим берүүнүн сапатын, тарбиялоону жакшыртуу аркылуу гана бул мыйзамсыз деле маселени чечүүгө болот. Бирок ал өтө узак процесс. Мектепке акча топтоо жагына келгенде муну менен ооздуктап коюу негизи толук мүмкүн эмес. Эң эле негизгиси талим тарбияны жакшыртуу, адамдарда түшүнүк деңгээлин көтөрүү, маданият деңгээлин көтөрүү аркылуу жетишсек болот эле деп ойлойм. Бирок ага жетиш үчүн өтө узак мөөнөт керек болгондуктан ушул сыяктуу мыйзам долбоорлору чаралардын бири. Камкорчулар кеңеши тарабынан чогулган каражатка көбүнчө тазалык шаймандарын алып жүрүшкөн. Быйыл президенттин тапшырмасы менен билим берүү тармагына бөлүнгөн каражат 29 миллиардтан 49 миллиардка көбөйтүлүп, анда мындан ары ата-энелерден акча чогултпоо талабы коюлган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.